Урматтуу биздин кайдыгер карабаган мекендештерибиз, кайрымдуулук Бали кырсыктан сактайт демекчи кызыбыз Софиянын реабилитациясына сиздерден жардам сурайбыз. Төмөндөгү реквизиттер боюнча жардам колун сунсаңыздар болот. Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле метродо кетип бара жаткан каарманыбыз кулакчындарын салып алып, телефондон ар нерселерди көрүп кетип бара жаткан. Бир кезде бир кулакчынын чечип тыңшаса, бир аялдын кичинекей баласы тынымсыз ыйлап жаткан болот. Көп өтпөй анын жанында турган эркек адам ызы чууну баштап эле: "Жумуштан өзүбүз чарчап чыксак, ушинтип ызы чуу кылып башты оорутасыңар. Мындай жаш бала менен метрого түшпөй эле койбойсуңарбы?" деп кыйкырып уруша баштайт. Эркек адам алсыз аялды канчалык урушса дагы эч ким алсыз аялды коргоого чыкпай. Каарманыбыз деле кулакчындарын салып алып, кайра эч нерсе болбогондой кете берет. Бир кезде каарманыбызга сүйлөшкөн кызы телефон чалып, бирок каарманыбыз телефонду албай жатып, метродон станцияга чыккандан кийин гана сүйлөшө баштайт. Көрсө каарманыбыз сүйлөшкөн кызы менен болгон мамилени буга чейин эле үзө турган болуп чечишип, бирок сүйлөшкөн кызы азыр телефон чалып, анын боюнда бар экендигин айтат. Ал каарманыбызга: "Мен эмне кылышымды билбей жатам. Баланы боюман алдыра берейинби, же эмне кылайын?" Анда мындай сөздөргө даяр эмес болгон каарманыбыз колунан телефонун түшүрүп жиберип, кайра алган соң астма менен ооругандыктан жөтөлү башталып, атайын аппаратын соргондон кийин кайра өзүнө келип, андан ары сүйлөшө баштайт. Каарманыбыз болсо чечимин чыгара албай, сүйлөшкөн кызына эмне деп айтаарын билбей турган кезде байланыш үзүлүп, кайрадан байланышууга мүмкүн болбой калат. Жогоруга чыгайын деп 8-чыгышка бурулган кезде ал жанынан өтүп кеткен бир кызыктай адамды байкайт. Бирок эч нерсеге маани бербей эле андан ары жолун улап, бирок эмнегедир 8-чыгыш түгөнбөй эле анын жанынан жанагы бир кызыктай болгон адам кайрадан өткөнүн байкайт. Эмне болгонуна түшүнбөй дагы андан ары жолун улап, жанагы кызыктай болгон адам дагы бир жолу жанынан өтүп, бул жолу жүрөктү түшүрүп токтой калганын көрөбүз. Коркуп кеткен каарманыбыз чуркап жөнөп, бирок 8-чыгыш дагы эле түгөнбөй. Кызыктай болгон адам кайра эле анын алдынан чыга берет. Ошол жердеги эшиктерди ачканга аракет кылып көрүп, бирок жыйынтык чыкпай. Дубал бетинде илинип турган сүрөттөргө көзү түшөт. Алардын биринде чексиздиктин белгисин көрсөткөн айлампа бар болчу. Ошол сүрөттөрдү карап жатып, колуна кан тамганын байкап, артты көздөй качып жөнөп, бурчтагы жазууларга көзү түшөт. Жана 0 деп турган чыгыш азыр 1-чыгышка өзгөрүп калыптыр. Каарманыбыз ал сандын жанындагы маалыматтык тактаны окуп көрүп, ал жакта болсо мындай деп жазылган: "Эгер кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү көрсөң, анда артка кайткын. Өзгөрүүлөрдү таппасаң, алдыга кете бер. Шарттарды так аткарып жүрүп отурсаң, бул жерден чыгып кетесиң" деп жазылган. Анда деги эмне болуп жатканына такыр түшүнбөгөн каарманыбыз жанагы кызыктай болгон адам менен сүйлөшкөнгө аракет кылып, бирок ал такыр эч нерсеге жооп бербей эле бурулуштан кайрылаары менен жок болуп кетет. Анда каарманыбыз бул жерде эч кандай деле өзгөчөлүк жок окшойт деп андан ары басып, бирок кийинки кайрылыштан кайра эле 0 деген жазууга келип калганын көрөт. Анда каарманыбыз кайсыл өзгөчөлүктү байкабай калдым деп алдыга басып, дароо эле кийинки кайрылыштан сүрөттөрдү, эшиктерди жана кызыктай болгон адамды кошуп сүрөткө тартат. Андан ары басып, бурчтан кайрылып 1 деген жазууну көрдү. Демек эч кандай өзгөчөлүк болгон эмес. Шарт боюнча алдыга жүрүшүн улантып, бирок кийинки бурулуштан бурулуп, баардыгын тартып алган сүрөттөр менен салыштырайын деп жатса, телефондогу жанагы тартып алган сүрөттөрдүн баардыгы бир кызыктай болуп бузулуп кеткен болот. Айласы кеткен каарманыбыз баардык сүрөттөрдү жана эшиктерди карап, санап чыгып, эч кандай өзгөчөлүк жокко деп жатса, жанагы басып бараткан адам кызыктай болуп туруп калат. Бул өзгөчөлүктү дароо байкаган каарманыбыз артты көздөй чуркап, бурулуштан кайрылаары менен 2-чыгышка келип калганын көрөт. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. 2-чыгышка келип калганын көргөн каарманыбыз сүйүнүп, андан ары басып жөнөп, баардык сүрөттөрдү жана эшиктерди карап чыгып, эч кандай өзгөчөлүк таппайт. Жанагы кызыктай болгон адам болсо кайра эле анын жанынан өтүп кетти. Бирок бурулуштан жаңы эле бурула бергенде текчелердин ичинде кичинекей балдардын ыйлаган үндөрү чыга баштагандыктан, муну адаттан тыш өзгөчөлөнгөн нерсе деп эсептеген каарманыбыз кайрадан артты көздөй чуркады. Артка кайтып бурулуштан бурулса 3-чыгышка келип калган болот. Демек баардыгын түшүнүп калган каарманыбыз ушундай эле уланта берем деп андан ары басып жөнөп, кийинки бурулушта сүрөттөрдү карап жатып, бир сүрөттөгү көздүн кыймылдап кеткенин байкап калат. Дароо кайра артка бурулуп, бурулушка келип, 4-чыгышка келип калганын көрүп, андан ары жөнөйт. Кийинки бурулушта баардыгын карап чыгып, бирок эч кандай өзгөчөлүк таппай,
Эч кандай өзгөчөлүк жок экен. Демек алдыга баса берейин деп бурулуштан бурулуп 5-чыгышка келгенин көрөт. Бардыгын туура кылып жатканына сүйүнүп андан ары басып баратса эле телефонуна коңгуроо келип калат. Карап көрсө сүйлөшкөн кызы телефон чалып жаткан болуп, бул адаттан тыш нерсеби, өзгөчөлүкпү же сүйлөшкөн кызы чындап эле чалып жатабы биле албай турган каарманыбыз телефонду алса кыз андан кайда экенин сурайт. Анда бала метродон адашып кеткендигин айтып, бирок баланы боюнан алдыруу боюнча чечимди чыгара албай жаткандыгын айтат. Анан да ал сүйлөшкөн кызына жанагы метродо болгон окуя жөнүндө айтып берип, метродо бир эркек адам алсыз аял менен кичинекей ымыркайды урушуп жатты. Мен болсо аларды коргоп бир да сөз айта албадым. Менин кебетем ушундай болуп жатса мен кантип жакшы ата боло алам? Мен төрөлгөн баламды жана сени коргой аламбы? Үй бүлө курууга даярмынбы деп көзүнөн да жаш чыгып кетти. Ошентип сүйлөшкөн кызы менен телефондо сүйлөшүп кете берген каарманыбыз бурулуштан бурулуп 0 деген жазууну көрөт. Демек сүйлөшкөн кызынын чалганы адаттан тыш нерсе болуп, каарманыбыз шарт боюнча эмес ката кетирип алды. Анда ачуусу келип жолду кайра башынан баштаган каарманыбыз кийинки бурулуштан бурулуп бардык жер сары түскө боелгонун көрөт. Эмне кылаарын билбей кол баштыгын жерге чапкылап жатып алып ыйлап, оорусунан улам жөтөлө баштагандыктан аппаратын соруп кайра артка кайтат. Биринчи чыгышка жетип бурулуп маңдайында бир кичинекей баланын турганын көрүп, бул адаттан тыш нерсе деп кайра артка кайтат. Бирок артка кайтып келип кайра эле нөлгө түшүп калганын көрүп, жанагы кичинекей бала өзгөчөлүк эмес экенин түшүнөт. Арт жагын карап жанагы баланын дагы эле турганын көрүп, бала андан ары чуркап жөнөсө каарманыбыз дагы анын артынан чуркайт. Бурулуштан бурулган бала жанагы кызыктай болуп ары бери басып жүргөн адамды колу менен көрсөтүп, каарманыбыз болсо балага бул адам деле эмес, буга суроо берсең жооп да бербейт деп коет. Ошондо кадр бизге ошол бир кызыктай адамдын буга чейинки болгон окуясын көрсөтүп, ал адам бурулуштан бурулаары менен эле биздин каарманыбызга окшоп жол издей баштайт. Ошол кичинекей баланы таап алган ал адам дагы улам сайын жолду издеп, ошол кичинекей баланы ээрчитип алып эле ар кандай өзгөчөлүктөрдү издеп жатышты. Каарманыбыздыкы сыяктуу эле анын да маңдайынан бир кызыктай болгон кыз чыга берет. Шарттардын баардыгын туура аткарып жүрүп отуруп, ал адам кичинекей бала менен биргеликте 5-чыгышка жетип келди. Андан ары басып баратышса жанагы бир кызыктай болгон кыз токтой калып суроолорду бере баштап, мен бул жерде адашып кеттим, сиз дагы адашып кеттиңизби десе, ал адам ооба деп жооп берип, бул кичинекей бала дагы адашып кетиптир деп айтат. Анда тиги кыз бир кызыктай сөздөрүн баштап, сиз кандай ойлойсуз, биз азыр кайсыл жердебиз? Балким биз өлүп калып бейиш менен тозоктун ортосунда турган жокпузбу? А балким жетпей эле ушул метродо жүрө береттербиз. Күндө эле ушинтип жумуш жана жумуш менен үйдүн ортосунда жүрө беребизби деп баштайт. Ал аз келгенсип ошол эле учурда ал кыз бир кызыктай үндөрдү чыгара баштагандыктан коркуп кеткен ал адам баланы жетелеп муну өзгөчөлүк катары түшүнүп, арткы бурулуштан бурулуп 6-чыгышка келип калганын көрөт. Ал жактан баардык сүрөттөрдү, эшиктерди жана кызды да карап чыгып эч кандай өзгөчөлүк таба албай, андан ары жөнөйүн деп жатса кичинекей бала бир эшикти карап туруп алат. Анда ал адам балага кыйкырып, биз дээрлик 8-чыгышка жеткене калдык, бас эми батыраак кетип калалы деп баланын колунан жетелеп эле күчкө салып эч нерсеге карабай чуркап жүрүп отуруп бурулуштан бурулуп, өкүнүчтүүсү кайра нөлгө келип калганын көрөт. Демек ал адам кичинекей бала байкаган кандайдыр бир өзгөчөлүктү байкабай калды. Ачууланып өзүн кармай албай калган адам маалыматтык тактаны жулуп алып кыйкыра баштап, бир топтон кийин гана эсине келип өзүн жыйнап баланы ээрчитип алып андан ары жөнөйт. Бурулуштан бурулаары менен эле 8-чыгышты жана өйдөнү көздөй кеткен тепкичтерди көргөндө сүйүнүчү койнуна батпаган ал адам дароо эле тепкичтери менен жогору көздөй жөнөйт. Бирок кичинекей бала ага каршылыгын көрсөтүп жогоруга чыкпай койду. Кичинекей бала такыр эле болбой койгондуктан ал адам кичинекей балага, мен сенин бул жерде камалып калышыңа күнөөлүү эмесмин деп айтат да жогоруга чуркаган бойдон чыгып кетип калат. Кичинекей бала болсо кайрадан артка басып жөнөдү. Көрсө жанагы 8-чыгыштагы 8 деген сан эмес эле түгөнбөстүктүн символу, белгиси экен. Бурулуштан бурулган бала 1-чыгышка келип калып, маңдайынан болсо жанагы адам басып чыгат. Кичинекей бала ага кыйкырып кол баштыгынан тарткыласа деле, ал адам робот сыяктуу эле эч нерсе болбогондой кете берет. Эми кичинекей бала бул адам жанагы адам эмес экенин, чындап эле жаны жок роботко окшоп калганын түшүнөт да андан ары жөнөйт. Ушул жолу бурулуштан бурулганда гана ал биздин каарманыбызга жолукту. Ошондо биз тасманын жанагы бөлүгүнө кайрадан кайтып келебиз. Кичинекей бала артты көздөй чуркап келип жанагы бир кызыктай болгон адамды колу менен көрсөтсө, арттан келген каарманыбыз бул адам деле эмес, суроо берсең жооп да бербейт деп коет. Каарманыбыз болсо ар жак бер жагын карап эч кандай өзгөчөлүктү таппай, кичинекей бала болсо бул жерде кандай өзгөчөлүк бар экендигин көрүп турат. Андан ары басышканда каарманыбыз менен бала кайрадан нөлгө келип калышты. Кайсы жерден ката кетиргенин түшүнбөгөн каарманыбыз баланы ээрчитип андан ары жолго түшөт.
Каарманыбыз кичинекей баланын сүйлөбөгөнү менен анын кээ бир көрсөткөн нерселери туура чыгып жатканын көрүп, биринчи жана экинчи чыгышка көтөрүлүшкөндө балага ишенүүгө болот экенин түшүнөт. Андан ары бурулушса эле жарыктар өчө баштап, бир кызыктай үндөр чыгып жерде кандар пайда болуп, таң калыштуу нерселер боло баштагандыктан каарманыбыз баланы ээрчитип кайрадан артка качат. Үчүнчү чыгышка келип андан ары басып бурулушса эле, алар ал жактан кичинекей кара мышыкты жана каарманыбыздын сүйлөшкөн кызын көрүшөт. Кичинекей бала болсо каарманыбызга бул менин апам деп айтат. Бирок каарманыбыз баланы ал жака жибербей, бул адаттан тыш нерсе деп айтып артка алып жөнөп, кичинекей баланын болсо эси ооп калып, алар 4-чү чыгышка жетип келишет. Ошол жерде каарманыбыз баланын ойгонушун күтүп отуруп калды. Кичинекей бала ойгонгондон кийин каарманыбыз экөө сүйлөшө баштап, бала апасы менен урушуп ал жактан качып кетип калгандыгын жөнүндө айтып берет. Каарманыбыз баладан "А сенин атаң кайда?" деп сураса, бала ага "Мен атамды өмүрү көргөн эмесмин" деп айтат. Ошентип алар андан ары жолду улашып, кийинки бурулуштан эч кандай өзгөчөлүктү байкай албай андан ары жөнөшөт. Бирок андан кийинки бурулушта каарманыбыз бир эшиктин ачылып калганын көрүп, ал жакты ачып карап көрүп, өзүнүн жанагы метронун ичинде кетип бара жаткан сөлөкөтүн көрөт. Эшикти жапкан каарманыбыз баланы ээрчитип кайрадан артка жөнөп, бул жолу дагы алар 6-чы чыгышка чейин жетип келишти. Ошол жерден кичинекей бала күтүлбөгөн жерден каарманыбызга үлүлдүн кабыгын берет. Каарманыбыз ага рахматын айтып кийинки бурулушка барышса, гүрөлдөгөн үн чыгып, бир заматта эле ал жакты ылай суу каптап кирди. Каарманыбыз баланы сактап калганга аракет кылып, бирок экөө тең сууда калат. Кийинки кадрда биздин каарманыбыз жанагы сүйлөшкөн кызы менен үйлөнүп, төрөлгөн баласын деңиз жээгинде ойнотуп жүргөндөрүн көрөбүз. Баласы атасына үлүлдүн кабыгын берип, атасы болсо баласын бекем кучактайт. Биз ошондо кайрадан метронун ичине кайтып, каарманыбыз баланы куткарып калуу үчүн аны бийиктикке чыгарат. Бирок өзү карман албай сууга агып кетти. Суунун баары токтогондон кийин кичинекей бала 7-чи чыгышка жетип, андан ары 8-чи чыгышка жетип кетип калганын көрөбүз. Ал эми каарманыбыз дагы баштапкы абалына түшүп аракетин кылып жатып, акыр түбү ал дагы 8-чи чыгышка келет. Бирок 8-чи чыгыштагы тепкичтер жогору көздөй эмес эле төмөндү көздөй көрсөтүп турду. Ал бул нерсени Кудайдан келген бир белги катары түшүнүп, жанагы бала берген үлүлдүн кабыгын карап, сүйлөшкөн кызына телефон чалат да "Сен эч нерсе кылбай тур, мен ооруканага сага бара жатам" деп айтат. Ошентип айтары менен эле дароо метрого түшүп, метродо болсо дал эле тасманын башында көрсөтүлгөн кадрлар кайталана баштайт. Ымыркай кечке ыйлап жаткандыктан бир адам аларды уруша баштап, бул жолу чыдай албай чечимин өзгөрткөн каарманыбыз болсо, жанагы жаш аял менен баласын урушуп жаткан адамды тынчытууга жөнөп кетет. Тасманын аягы дал ушундайча аяктап, ал эми жанагы деңиз жээгиндеги кадрлар болсо, каарманыбыз андан ары оң чечимдерди кабылдап, аялы жана баласы менен биргеликте бактылуу өмүр сүрүп жүргөн кезин баяндайт. Видео жаккан болсо каналга катталып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.